Колбасные изделия «Салих». Все самое вкусное для вас. Мыкы! Келбейин, болбойн, баштайын. Ошо моом не ойлан ачып алганым. Баштайын эртерээк. Шашып атпын мен. Тиякта дайыр шоулор бар экен. Мыкы шоуунан чача-мача шоу деп силер да көп болуп кеттиңер. Убакыт жок. Болбойнбу? Мыкы чалыла берди. Келбейсизби? Качан келесиз деп бир айдан бери чалып атып. Тешпейгенден кой деп. Келейинчи шоулага деп анан келдим. Мындай карап отурсам, бир аз күчнөйрөөк. Анан ошоңорду мындай жакшыраак кылып берейин деп келдим. Эмки конок ким болду? Эмки конок кайрадан эле мени чакыргыла. Вот андан кийинкисинде тоже мени чакыргыла. Анан шашпай кийинкисин анан кайра мени чакырсаң нормально болот. Кандайдыр бир тыныгуудан кийин эң мыкты шоу кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн бизде конокто көптөн күткөн конок, ар бир комментарийди алдында жазып атар, ушул братаны чакыргылачы деп. Бизде бүгүн Эмиль Эсеналиев. Салам алейкум, братан. Алейкум ассалам. Кош келипсиздер. Келдик. Көптөн бери келе албай жүрдүңөр, анан бүгүн келип калыпсыздар. Ошо көптөн бери бошой албай эле. Мен деле келгим келип аттым, негизи көрүп аттым. Чыгарылыштарын көрүп, карап, кызыгып, жакшы болуп атат. Ким менен жакты? Мага негизи аялым менен эле жагат. Эме передача эме Атабеков менен жакшы болду деп коем. Самат менен жакшы болду окшойт. Эмиль байке, Эмиль братан дерсең туура эле. Любой эле дей берем. Главное тиги чыгарылыш бүткөндөн кийин сен деп кетпе да. Ошо ойдон. Мен эле брат, давай деп. Эмиль братан, бизде көрүп жүрсөңөр анда келген конокторду үйдөгүдөй кийинтебиз. Формат ошо өзүбүздү бир аз үйдөгүдөй эркин сезели деп. Ошон үчүн азыр биздин оюбуз боюнча, фантазиябыз боюнча Эмиль Эсеналиев үйдө кандай жүрөт деген кийим даярдаганбыз. Ошону кийип келиңиз, андан соң биз берүүбүздү улантмакчыбыз. Дагы жолу тосуп алыңыздар. Актер, шоумен, тамашоочу, мантык улак, пельмен мурун, даң-даң братан Эмиль Эсеналиев. Дагы жолу кош келипсиз. Үйдө ушундай эле да? Ушундай эле жүрөбүз. Азыр мен сеникини алып алып турмун да бир аз. Мен билишимче, акыркы ушул 1 жылдын ичинде бир аз вес коштуңар да. Канча килограмм вес кошулду? Мен негизи кошом, кайра кетирем, кайра кошом, ушинтип жүрө берем да. Мындан мурун 100кө чыгып туруп, кайра 85ке түшкөм. Азыр кайра нормально болуп келатам да. Аз канча? Канча бересиң? 86? Жок. 87? Жок. Бир аз жакындап келатат. 92? Эми эркектин весин сурабайт деген сөз бар го. Бул атайын ролго даярданып бир аз вес набирать этилген же мындай эле кокустан? Ошондой дагы болуп калды, себеп дегенде Көкбөрү киносунда бир аз мындай вес кошуш керек болду. Бир аз жүдөгөнүрөөк, Жүдөгөн, сакал мурут өскөн, айылдык мындай. Образга катуу кирип кетип, ошол ойдон калып калды. Билбейм, эми аны кинодон көргүлө кандай образ болуп калган. Кино аябай мыкты деңгээлде болуптур, өзгөчө юмор жагын өзүңүздүн далыңызга көтөрүп алып жүгүрүп кетипсиз да алдыгачы. Көкбөрү киносу жөнүндө сүйлөшөлү. Ошо киного кандай келип калдыңар? Жана ошондой биз бардык келген коноктордон сурайбыз. Анан гонорар канча болду дегенчи. Мен негизи жазында Чала спортчик киносун биз кинотеатрга бергенден кийин анан мага Нурбек Айбашев чыкты, продюсер. Чалып ушундай деп. Негизи сценарийди жазып атканда эле Руслан Акун ушу мага ойлонуп жазган экен. Мени Жеңиштин Айыл Кемп деген киносун көрүп, ошого образды мындай эметип жазган экен. Анан мен чалганда эле сразу эле кызыктым да, давай сүйлөшөлү деп байкеге бардым. Нурбек байке менен сүйлөшүп сценарийди беришти бир жумадан кийин. Сценарий жакты мага. Анан кийин ошентип катышып калдык. Гонорар боюнча нормальный. 5 цифра бар. 5-0 барбы же
Жок, 3-0 бар да аягында. Астында 2-0 бар анан доллардын эмеси бар да. Ушул кинодо мындай өзүмдү эркин сезип жүрдүм себеп дегенде барасың бирөө келип плит жаба калат. О деп мына өзүң актер сезип элечи. Ой, калып эле тас тус ысык чай ичип туруңуз, ооруп калбайсызбы деп элечи. Атты минейинсең бирөө кармап мингизип элечи, мындай көнө албайт экенсиң да бир аз. Эми баары булардын деңгээли башкача экен да. Беркинде эмес Биздикинде эмес да, сиз светти өзүң кое калып деген сыяктуучу. Актер кансың, кой турбайсың мен свет кое атпаймынбы деген сыяктуу. бул Көкбөрү киносунда ошол көпчүлүк тамашалар болуп туруп, ошону менин оюмча Руслан Акын өзү жазган эмес болуш керек. Сценарийдиби? Тамашалар кээ бирөөлөр бар. Тамашалар, Мен билишимче сиз өзүңүздөн да импровизациялар кошулду да ошол жакта. эми көбүнчө пайызы меники болду да. Ошол жактан чыгып кетти. Көп сценага кошулуп кеттим. Моерим моинтип койсокчу деп каткырышып баары каткырып, давай деп. Мисалы кайсыл нерсе сиздики мындай? Мисалы камчы менен судьяны чайып вообще жок болчу. Ойноп эле импровизация болуп кетти. Кол сынгандан кийин жалын деген. Жок болчу. Кол сынган бар болчу бирок. Кайсы жана юмор жок болчу. Титаник жок болчу. Деп гонт этем ошо. Бат-баттан деген конкурс. Мен суроолорду айтам. Эки варианттын бирөөсүн тандаш керек. Аябай чоюп деле жообун айта берсе болот. Самат же Азамат? Ырдайынчы деп. Биздин го де. Айгерим де. Билбейм. Самат же Азамат? Могу соорун жаккан жок мага. Экөө реально таарынат бизде кыргыздар болбойт мындай суроо. Экөө тең. Экөө тең. Бирок экөөнүн бирөөнү тандаш керекпи, Мен Азамат менен көп жүрөм, Азамат. Мен Самат көрбөйт деле болуш керек бияка чейин, түрдүп өтүп кетет. Тамашоо же кино? Кино. Чала Спортик же Майрамбек? Майрамбек. Кола же Пепси? Шоро. Деп тур гимн коюп койдум эле. Ошка же Билайн? Билайн менен иштеп атам. Билбейм. Жөнчү де. Мегаком же Билайн? Сен акмак бала турбайсың да. Мага реклама чыгып калыштырчы анан да. Болбойт, алар чыкпайт дейт агер көрүп калса да Билайнданчы. Мен негизи бир жолу Билайнга тартылгам, андан кийин башкалар чакырбагам. Айнаганда Билайн де. Жарайсыз же элемне дейт? Эмне дейт досторумна? Ошон үчүн жарайсыз. Эмне дейт? Салам Кыргызстан же МК шоу? Салам Кыргызстан же МК шоу? МК шоу. Азыр бири-бирибизге айтабыз. Эгерде ким мен күлүүсөм, силер бир балл аласыздар. Эгер силер күлүүсүздөр, мен бир балл алам да. Ошон кимибиз көбүрөөк күлдүрсөк, ошону узатабыз. Куттуктайм жеңишиңер менен деп коебуз. Да. Чиркилдеш кол. Силер кандай эле? Энна бенесо? Роял тырсыл. Роял. Жамыр да. Мен баштайм. Рэперлер эмне ичишет? Эмне ичишет? Йогурт. Илья Зандаш күрөшкө барса аты кандай болмок? Билбейм. Илья Зандаш. Асель Турдалиеванын үйүнүн эшигин кантип такылдатышат? Кантип? Тах. Асель Турдалиева көп иштесе эмне болот? Не болот? Асель Турдалюбиевая. Атабеков Мурас ырын жазып атканда чычканды көрүп калганда эмне деди? Не деди? Ох, чычкан болот. Мерген турган эмнеге гамаш кийбейт? Эмнеге? Анткени колготкиси бар. Аппенди Люди X киносунда тартылса аты кандай болмок? Кандай болот? Аппендикс болмок. Чубак ажы Зеренин клибин көргөндөн кийин эмне деди? Зере деди. Эминем тост айтканда эмне деп айтат? Эмне деп айтат? Мен эмне дейин? Хабиб Нурмагомедов менен Айгерим Расул кызы чабышса ким утат? Хабиб, анткени анын чачы кыска. Илья Зандаш ак өргөдө эмне болот? Билбейм. Ильяз Мандраш болот.
Рахмат. Достор, азыр сиздер үчүн бир аз керектүү маалымат. Мен силерге баланс KG тууралуу айтып бермекчимин. Ооба, бардыгыбыз билгендей мындай тиркемелер өтө көп. Бирок баланс KG башкалардан өзгөчө. Тиркемени ачканда дароо эле сиздин балансыңыз көрүнөт. Бул жакта сиз коммуналдык төлөмдөрдү, байланыш, интернет жана башка кызматтарды төлөй аласыздар. А эгерде сиз акча которгуңуз келсе, тиркеме аркылуу эми бат эле которсоңуз болот. Мисалы сиз студентсиз, үйдөгүлөрдөн акча алып же салып туруу эми оп-оңой. Анан да мунун баары эч кандай комиссиясыз жана кезек күтүп да кыйналбайсыз. Эч кимге айтмай жок, Эми балансты каяктан толтурууну эч кимге эле түшүндүрүүнүн кереги жок да, туурабы? Каалаган эжекен магазинде же болбосо терминалда токтоп турсаңар болот. Менин сиздерге сунушум, жаңы технологиялардан коркпой, алар менен достошсок, жашообуз бир аз жеңилдеп калат. Баланс KG, төлөмдөр оңой жана бат. Мен билишимче ушу чала спортик образы менен вайндар тартасыздар, инстаграмга 1 мүнөттүк видеоролик деп коелучу. Мисалы кимдерди көрөсүздөр вайнерлерден, мисалы ошону билип алса, мындай көрүп отурган адамдарга кызыктуу эле болуш керек. Секанкын көрүп күлөм. Старший идут, старший. Кыргызстанда вайнерлер Кимдер? кимде башка жокпу? Билбейм кимдер бар негизи. Билбейм, бойло го. Эстей албай атам азыр. Снова двое деген. Да хватит музыку включать. Извини, я думал, так, типа, атмосферно лучше будет. Жок, снова дойго күлө албайм. Алар жөнү болуш керек, Жок, алар иштей бериш керек, эми аларга башкача адамдар күлөт болуш керек. Билем, менин юморум башкачараак да бир аз. Аларга күлөт мындай, комменттерди байкасаң күлөт мындай. Мен көп билбейм, күлө албайм да. Элени дейттин. Мисалы, Элмектин вайндарына күлө албайм биздин. Мен деле күлө албайм. Саматтыкы да кээде эметип калат. Бирок эми алардыкы мындай эме да. Мисалы, Элмек жана машинада келатканы ха-ха, Бирдемелер жасай берет го. Орусча, кыргызча аралаш мындай. Папасы орус, мамасы кыргыз деген кишилерге тартылган неме болуш керек. Ал кичине башкачараак го. Кээде түшүнбөйм, чынын айтайын. Анан неме, мисалы Саматтын деле кээ бир вайнындары анча Эмес беле да койсун. анча эмес да. Билбейм. Эми мындай Самат деме да. Ал актёркасы жакшы да баары бир. Өзүнүн бирдемеси бар го. Да ойноп коет. Келип туруп аны вайндарды аягына чейин бүтүрбөй турган. Уланысы бар деп бүтүрүп салат го. Юморго жеткен кезде. Анан күтөсүң, андан кийин башка образга кирип кеткен болот да уже. Мындай кээде эме Кубоконг жакшы го. Гуля менен Жора. Ал жакшы. Алар 1 саат эме грим кылдырат экен да. Мен Көкбөрүдө тартылганда анча гримге отурган эмес. Эмне себептен тойго чыкпай калган? Конок эле болуп барган киши үйүнө саат антип-ментип 1де келет да. Тамада киши эсептешип антип-ментип 1де келип, анан үйдөн телефон чукуп жаткычы 2 болот, анан кайра түштө ойгоносуң. Түштө жуунуп тазаланып, чай-пай ички чекти кайра эле 3 болуп кетет. Кайра барып чачыңызды ачыш керек, уже тойдо болуш керек да. Негизи ошондой да. Билбейм эми. Эртең менен туруп алып, өз башка жумушту кылып, кечинде тойго барган балдарга таң калам да, кантип иштейт булар депчи. Мен айта албайм. 2012-жылы биринчи баштагам. Ошондон бери 2017-ге чейин алып бардым. Көңүл калдыбы же бир той жакпай калдыбы? Жок, эми бир той эмес, мага негизи эле той жакпайт да. Неге? Себеби ошончо адамды башкарасың. Жакшы сүйлөгөнү болот, жаман сүйлөгөнү болот, анан бир аз нерв чукка. Мен мындай ойлоном да, кийин канча бир жыл өткөндөн кийин Эмиль Эсеналиев 2018-жылы 24-октябрда момундай той алып барган экен деп көрбөйт да. Эми жакшы эле нерсе. Акчасы жакшы, мисалчы, жакшы иштегенди билген кишиге, бирок меники эмес да, мага жакпайт. Саматтыкы. Саматтыкы эми ал уже күчтүү тамада болуп кетпеди. Ставкасы да кымбаттаптыр. Ак костюм кие баштаптыр, Ак кие баштаптыр. Еще аны кирдетпей кие баштаптыр, эстейт. Азыркы кезде барбы, жокпу билбейм. Биздин мен бир аз четтин көрүп калдым. Силердин дедовщина көрүп калдыңарбы? Ооба. Көргөзүп да калдык. Кандай эле силердин учурда? Жакшы, эми жакчу мага. Шарик аябай жакчу да. Не знаю, мага жагат деп. Эми көрүп калдык дедовщинаны көп эле. Самат деле мен ошо дедовщинанын артынан чогуу жүрүп калганбыз да экөөбүз.
Мен аны 92-лерде үйүмө таш ташыткан алып келип, чын эле таш ташытып отуруп, Самат ташып отуруп эле кыңылдап ырдап элечи. Же ырдай алсачы. Аны эмне, братишка, ырдаган кызыгасың десем. Жакшысың дачы. О, братан, мен студияга барып Ямаха чертем дейт. Самат черткенин да билет да. А мен ырдаган кызыкчумун, мен Атабековдун ырларына кызыкчумун. Барбайлы чогуу деген Чапаев, Акынбайка деп студия бар болчу. Ошол жака барып Самат экөөбүз, короче, эме кылганбыз да. Студияга барып ал чертет, мен ырдап, анан бир-эки тойго барып калдык. Анан кийин тамашалап чыгып калдым. Тааныш алып баруучу достордун бирөөнү чалабыз дагы. Түшүндүрөбүз. Ушундай той чыгып атат, Кара Балтада. Акча менен төлөбөйт, картошка менен берет. Тиги ырчылардан кээ бирөө уже алып даяр болуп калышты. Тиги Нурлан Ас 1 тоннага макул болду депчи. Ошондой немелерди кетиресиз да. Андан да мен бияктан сөздөрдү кошуп турам. Кимге чалабыз? Актанга чалайынбы? Biraz. Ал билбейби бүгүн чемп экенин? Вроде билбейт. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай актанчык? Жакшы Кудай кашып. Мен Эмил. Жакшы да. Жакшы. Эмне кылып атасың? Дети ресторанга өтүп шорон жектирген оракка менен бар. Той сонун болду кече күнү. Барганга чоң рахмат келип кеткениңерге. Мен көрө туруп ушулар тойма келсе экен деген адамдар эң башкысы келип бердиңер. Мен кече күнү ушу неги шашпай эле кетмекмин. Мен кече күнү носкида жыртык болчу десең. Ой. Неме Актан? Сен 12 ноябрь эмне кыласың? 12. Так, 12. Той жок болду аны. Антырга телефонда жүрүп мектепте жок. Тиги келчем Кара Балтадан, ошо Кара Балтадан, короче, билбейм шу, кайын журттун туугандары окшойт, ушундай деп чалып анан той деп. Короче, эме шарты эме болуп атыптыр. Алардачы вообще тыйын жок болуп атат, анан эме кылып, чисто мындай картошка же кааласа, может, эме менен, эт менен бир ушундай кылып кутулуп берсек болобу. Жакын эле тууганбы? Менин эмес, Айканын жакын туугандары экен да. Нормально, тушу туугандар болсо алып барып келем, спокойно. Анан эме дейт да, типа программа, короче, мен азыр бир-эки кырча сүйлөштүм, анан ошо именно сени же болбосо Самат бош эмес экен десем, анда Актан болсо жакшы болмок, анан тиги программага цирк дагы кошушмок экен да алар, типа. Анан походу ошондой сүйлөшүш керек болуп атат да. Жана цирктагы эмелер бар го, эмне клоун-слоундар тойго келип выступать этет экен, мен ансын деле билген жокмун иши. Биз кандай кошукта элемейт циркте. Жок. Жанагы эмелер чочко-мочко ар жак бери жак маймыл чочко дейм да, маймыл-саймыл эмелер бар го. Ошолор выступление кылабы. Ушул бир тайжеси циркта иштейт экен да, короче, мен деле түшүнгөн жокмун. Айка суранып эле. Анан типа тойду бирок көбү билбеш керек экен да, типа ойнош өткөрүп берип атыптыр да. Циркте кандай каткенсиз ошондо? Мен сүйлөшүш керек белек мөмкүнбү? Жок, циркте уже сүйлөшүп коюшуптур, жанагы ойнош өткөрүп берип аткан ойнош сүйлөшүп атыптыр да, өзү тиги баткендик киши экен да. Сатпай. Ошо каша болуп атты ошо. Атабеков молодец энең, бирок кыйын. Цирк канча убакыт өткөн? Билбейм анысы канча экенин доске. Билбейм аны. Мен алып барат элем, бар жоколдо жүрөбүз анда мага. Жок, биз бүттү тойлоп. Жок, эметпейт алар, главное биринчи тамагы солянка болсо эле болду. Немечи? Актан, сен азыр каяктасың досум? Бирок орто тиги шоропор жекиргени, эгерде жедеп койсо эле 12 ноябрда бош эле алып барып спокойно. Стриптизер тааныштар жок беле? Неге? Я. Неге болсоң, ёма. Мончодо отургам доске, эмне кыларым билбейм. Биякта эң мыкты шоуда болчубуз да. Анан сага розыгрыш кылып чал деп атпайбы? Актан байке. Актан байке. Канча картошка алып барып берет элең? Картошка ет, почтерим, азыр заманда Биринчи тамак солянка болсо мейли да. Не, ставкаңыз картошка менен канча болуп калды азыр? 2 кило картошка 7 килограмм болду. Жакшы. 7 килограмм эне кымбаттап кеткенсиздер го.
Былтыр эле бир мүшөк без беле дейсиңби? Былтыр бир мүшөк эле чыгып атпадыр эле. Ал КВН выход болчу. Ладно, мейли Актам эке. Той жакшы өттү. Айдазын, рахмат. Колбасные изделия Салих. Все самое вкусное для вас. Мындай суроо болсун. Руслан Акун менен иштештиңер. Акыркы кинодо, Көкбөрүдө. Тегени подходу кандай экен киного, мындай жаңы деңгээлде көрө алдыңарбы же силер тарткан кинолордо эле тартышат бекен алар? Силер тарткан кинодо эле дегениң кандай? Эми силер тарткандай эле бекен же бир аз башкача бекен деген? Өткөндө сүйлөшөлү эле. Неме? Деңгээли. Биздикиндей эмес албетте. Биздикин эми каражатка байланыштуу, бир аз опыттун азыраагынан бир аз биздикке эмерээк. Самоучкалар көбүнчө. Самоучкалар эми. Руслан Байкенки окуган да барыбычы. Окуган, көп жакта жүргөн, көп кино тарткан, көп чоң масштабдуу бир эмелерге, проекттерди иштеген киши да. Анын деңгээл жагынан асман менен эле жердей мисалы. Кокустуктар болуп кеткен жерлер болду мындай. Руслан Байкени аттайып салды. Руслан Байке ошо жатып алып машинанын артында аттык стенин жаткырып, төшөккө жатып алып анан бери жакта плейбектен көрүп анан ушинтип режиссура кылды да. Ал өзү ошо атка барып тебүүдү съемка чыгарды. Өзү барып тээп койсун деди. Не? Ал режиссер да алсырак кытышат менин тээп койсун. Жок, мындай болуп калды. Мен жок болуп калдым. Мен съемка бүтүп кеткем. Анан съемочный команда турса ат деген ат деме. Ит деген ит. Тура. Адам деген адам да. Ушундай да. Анан мен негизи айтып элеткам, мен ат теппейт, анан ит иштебейт дегенге мен таң кала берем негизичи. Ал сага иштебейм деп айтпайт итчи. Же ат теппейм дебейт. билбейсиң да башында. Мен билбейсиң да. Мен мисалы такай алысыраак жүрөм да. Анан ошо аттан эметип билбей калыптыр Руслан Байке эметкенде ат эки ат бири менен понт болуп кеткен беши, общение болуп кетип анан тебирген экен да. Руслан Акун менен мамилеңиз кандай болуп калды ошо съемкалардан кийин азыр? Подружкадай эле да. Коноктор биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белек таштап кетет да. Көкбөрү киносуна 2 адамга чакыруу билет берели. Эмиль Эсеналиев негизи мыкты актер, ошол Эмиль Эсеналиев кандай ролдорду аткарбайт деген эң кызыктуу жана эң күлкүмүштүү вариант ошол 2 билет неси болот. Жазгыла, жадыргыла, бир жыргагыла. Бул жерде 5 баракча турат. Ар кандай образдар. Ушул бирөөсүн тартасыз да, ошол образда биздин көрүүчүлөр менен коштошосуз. Чоң апа дейт. Чоң апа. Ким байланайын? Ошо Мыкыбайымдын жашынакай берүүсү болдуң айтып калган күчүм. Жакшы чыгып атасың. Ошо аябай жарайсың. Балдардын баары көрүнбөй сен көрүнүп атасың. Молодец, ушинтип аракет кылып жүрө, анан тиги балдарыңа да айтып кой, жоголбой. Та бирдемелерден тартсын алар дагы. Сайылда ошо силерди көрүп эле жатабыз. Орусча түшүнөсүзбү апа? Чөгөрүш. Орусча түшүнөсүзбү дейм? Ооба. I understand English too. Жакшы. Мелиңиз апа, ден соолуктуңуз. Жакшы. Келип бергениңизге рахмат. Рахмат айланай, бар болчу. Дует кылайын. Жарайт. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен эң мыкты шоу болду. Жана ошондой эле Эмиль Эсеналиев. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтөк жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтөк жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда.